Assalamu алейкум урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан коркунучтуу окуялар каналы. Бүгүн биз сиздер менен кайрадан коркунучтуу окуяга күбө болобуз. Андыктан экранга жакшылап жайлашып алган болсоңуздар, биз баштадык. Күйөөмдү азырткы азгырып, былтыр жайында түн жарым ченде чогуу уйкуда элек. Эшик шарт ачылып, кайра жабылганынан чочпой конуп кеттим. Жанымда жаткан күйөөм жок. Ордунан ыргып туруп терезеден аны карадым. Күйөөм көйнөк дамбалчан кетменин көтөрүп алып огороддун башынан чуркап баратат. Буга жин тийдиби деп ичимден сызып отурдум. Бир маалда үйгө келди да кетменин ары ыргытып, "Өй, жүзү кара бетпак, амалданып азгырганын карачы" деп сүйлөнүп мени бир тиктеп алып төшөккө жыгылды. "Не болуп кетти сага? Азырткы азгырды. Кудум сен болуп алып үнүн окшошту." Сырттан кыйкырды. "О, алым, тез чык, огородду суу каптап баратат. Анан сен экен деп чуркап чыкпадыңбы?" кетменди сүйрөп. Бир карасам, огороддун тиги башында турупсуң, алдагы ак көйнөгүңдү желпилдетип. "Чуркап баратсам, каяка баратасың? Бул жака кел" деди. "Чала көргөн экенмин деп ошол жака чуркабадымбы?" Энтеңдеп жетип барсам эч ким жок. Ошондо гана албарстык азгырылып баратканымды сезип өзүмө келип үйгө келбедимби деп уктап кетти. Мен коркуп араң-таң атырдым. Эртең менен айтсам эч нерсе билбейм десе, андан бетер коркуп жүрдүм. Кийин аны молдого алып барып эмдетип, оорусунан арылып